Бүгүн 13-мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун анын өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын алкагында сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Алгач кечээ 12-мартта өлкөгө мамлекеттик сапары менен келген Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду расмий тосуп алуу салтанаты ынтымак ордодо өткөрүлдү. Андан соң эки өлкө президенттеринин жана мамлекеттик кызматкерлеринин катышуусунда кеңейтилген жыйын өттү. Жыйында президент Садыр Жапаров Тажикстан менен достук жана ынак коңшулук мамилелерди өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналаарын белгиледи. Наши страны связаны древней историей, традициями. Биздин өлкөлөрдү байыркы тарых, жалпы салт жана маданият байланыштырып турат. Биздин маанилүү аймактык жана эл аралык маселелер боюнча позициябыз окшош. Бул өз ара пайдалуу кызматташтык үчүн негиз түзөт. Жалпылап алганда Эмомали Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкө үчүн тең маанилүү болгон Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге кол коюлуп, чек аралардын ачылышы болду. Анда Лейлек районунун Кайрагаш жана Баткен районунун Кызыл Бел көзөмөл өткөрмө бекеттери президенттердин онлайн уруксаат берүүсү менен ачылды. Президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрүнүн алкагында Тажикстан менен достук жана ынак коңшулук мамилелерди өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналаарын президент Садыр Жапаров белгиледи. Кыргызской республикой и республикой Таджикистан. Биздин өлкөлөр байыркы тарых, салт жана маданият менен байланышкан. Биз негизги актуалдуу регионалдык жана эл аралык маселелер боюнча окшош позициядабыз. Мунун баары өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөө үчүн бекем негиз түзөт. Элдерибиздин биргелешкен аракеттеринин, саясий эркинин жана тынчтыкка жана ынак коңшулаштыкка умтулуусунун аркасында биз биргеликте конструктивдүү өз ара аракеттенүү үчүн бекем негиз түзүп жатабыз. Өз кезинде президент Эмомали Рахмон жылуу меймандостугуна ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн элдеринин көп кылымдык достук жана ынак коңшулук байланыштырып турганын белгиледи. Биз бул байланыштарды мындан ары дагы бекемдөөгө даярбыз. Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн чек аралары боюнча тарыхый чечим кабыл алабыз. Чек ара боюнча келишим мамлекеттер аралык мамилелерди мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Ал эми кол коюла турган документтердин топтому тажик-кыргыз мамилелеринин жаңы барагын ачат. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы өз ара мамилелерди элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген жаңы деңгээлге чыгаарына ишенем. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 21 февралында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Ал эми 27 февраль күнү Жогорку кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйын өтүп, ага Кыргызстан-Тажикстан мамлекеттик чек арасы боюнча бир келишим, эки макулдашуунун долбоору Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан депутаттардын талкуусуна сунушталган. Мында УКМК төрагасы чек араны тактоодо эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын жана мурдагы эки ача пикирлер боюнча бир пикирге келишкенин билдирген. Парламенттин комитетинин мүчөлөрү Кыргыз-Тажик чек ара келишимин талкуусуз эле жактырышкан. Эске салсак, эки мамлекеттин чек арасы 2021 жылы май айында болгон кагылыштан бери жабык турган. Бакытбек Болсунов, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТV, Бишкек.